Salam dostlar, Kırgız damı, Kırgız jeri kандай sonun. Бүгүн биз силер менен курут жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Курут дегенде эле курутту элестете баштадыңарбы? Шилекейиңер агып, анын даамы биздин эсибизден кетпейт. Курут өзүнө суроо берип жатат. Мен топтоголок курутмун, бирок мени кантип жасашат? Оңой эле жасайт. Аны сүттөн, айрандан жана сүзмөдөн. Мен пайдалуу азыкмын. Мени жасаштагы оңой экен демек. Тоголоктоп күнгө кургатып коюшат. Жана мени бардык жерде сатышат. Кыргызстан куруттун мекени. Келиңиздер. Анда менин даректерим Курут Кейжи Гүлзада Осокиева 77 сиздерге айтып берет. Курут анын түрлөрү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Курут кычкыл азык. Ал А, Б, С, Д, Е жана башка витаминдерге бай. Курутту туристтер дагы жактырат. Атайын жолго алып жүргөнгө аны азык катары камдап алышың абдан маанилүү болот. Демек, туристтер келгенде биздин курутубуздан даам татып көрүшкөнү оң. Куруттун түрлөрү чаар курут. Мында чөбөгө кошулуп жасалат. Кийинкиси май курут. Демек бул сары майдын саркындыларынан жасалат. Жана ошондой эле ышталган курут. Ышталган курут эң сонун азыктарга бай. Демек, айрыкча балдар дагы жактырат. Кычкылыма карабай деп курут мактанды. Куруттун жасалыш технологиясы дагы өзгөчө. Аны жайлоо жеринде жасасаң эң сонун. Саламатта калгыла. Сиздер менен Гүлзада Эжекеңер болду.